Мына элдер айтып атат. Мен муну Алмазбек Акынжанович 20 жашар баладан 70 жашка чейин аксакалдан уктум. Экзамен берүү боюнча автомобилдердин гаилерге жанакы жол кызматкерлерине токтотуп кайра берүү боюнча биз буга толугу менен каршыбыз дейт. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен суранабыз дейт. Биз мындай эле окуйбуз дейт баарын. Бирок жана гаилер токтотуп, сен экзамен бер деп кайра жиберип, бизди мындай 70-теги аксакалдар, 60-тагылар кайра бизди калжаңдатпагыла дейт. Жаш балдар айтып атат, биз эми бардык мыйзам жолунда аткарып келдик. Эми адам деген 100% мындай аябай акылдуу болуп кетпейт экен да, кээде унутат экен, кээде жаңылат экен, эсинде жок калат экен. Анан гаилерге мындай жол ачып берип атасыңар дейт да, коррупциягачы. Бул бардык жерде бар. Бийлик жакшы келе атасыңар, сонун нерселерди жасап атасыңар дейт. Бирок ушул нерсени бизге кайра кайтарып алсын деп суранып атышат президентибизден. Элдин өкүлү катары мен сизге айтып атам, урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылып, ушул указын дагы бир карап чыксын. Хотя бы эгер кыла турган болсо, мына Бишкек шаарынан эле баштайлычы пилотный кылып. Бишкек шаарынан, Ош шаарынан баштайлы, элге чейин Алмаз Акынжанович, муну эл аябай катуу айтып атат. Бул стабилдүүлүккө, ОПСке мындай таасир бериши мүмкүн. Элдер суранып атат. Айылда эптеп оокат кылып атсак, анан гаи токтоткондо баары бир чөнтөгүнө бирдеме салабыз дейт. Адак адам, бир дагы адам. Анан ал кой берип ийет дейт. Анан биз кыйналып калабыз дейт. Ошон үчүн биз президентибизден суранат элек, Бишкек шаарын эле калтырылып, пилотный проект кылып, калган указды мындай бир жумшартып карап берүүңүздөрү суранабыз. Рахмат.